Саламатсыздарбы? Бул видеодо сиздердин заказ кылган товарларыңыздар сайттан өчүп калса же жок болуп кетсе кайсыл жактан караш керек же заказ кылганда негизи эле трек код дегенди кайсыл жактан көрөбүз, личный кодду кайсыл жактан көрөбүз, ошол жөнүндө болот. Кайсы сайттан заказ кылсаңыздар ошого киресиздер. Бардыгы эле Кытай сайттарыныкы ушундай. Азыр мен Таути сайтына кирем. Бул лента кадимкеле бурчтагы профилди басабыз. Карго личный кодуңуздарды сурап атса, жаңы код берип атканда сиздерге ар бириңиздерге жекече личный код берет. Эч кимиңиздерге бири-бириңиздерге окшош болбойт. Ошол кодду сурап жатса, кайсыл жактан аласыздар? Бул жерде настройканы сүрөтү турат. Настройкага киребиз. Бул жерден эгер таппай атсаңыздар, перевод менен окусаңыздар болот, тапсаңыздар сразу эле кирип кете бересиздер. Бул жер адрес доставки болот, перевод кылып алсаңыздар болот. Ушуну басып киргенде сиздер мурда толтурган коддор чыгат. Азыр мен бул жерди жаап коем, бирок ар кимиңиздерге ушундай код берилген. Кайсы карго менен иштеп жатсаңыздар, эң өйдө жеринде турат же ылдыйраак жеринде турат. Карго берген 2 же 3 англис тамгасы менен тамга, анан 4 цифра. Көбүнчө эле 4 цифра болот. Кээде эле 3 цифра же 1 цифра болуп калбаса, ошол сиздердин личный кодуңуздар. Код деп сразу эле биринчи ошол адреске кирип, ар кимиңиздер өзүңүздөрдүн кодуңуздарды бересиздер. Ар бир карго ар башка код берет жана ар бир адамдын коду башка окшош экен деп ойлобоңуздар. Ошон үчүн сиздердин товарыңыздар алмашып кетпестен, адашып кетпестен сиздерге келип жатат. Канча количество заказ кылсаңыздар дагы ошону алмаштырбаңыздар. Ар бир клиентке заказ кылуу үчүн карго личный код берет. Товарыңыздар келгенде ушул эле кодду жөнөтсөңүздөр, сиздердин товарыңыздарды салып берет. Эгерде личный кодуңуздар адрес толтуруп атканда толтурулбай калса же туура эмес толтурулуп, карго трек код жөнөткүлө десе, андан кийин гана трек код жөнөтөсүздөр. Трек кодду кайсыл жактан алабыз? Назад чыгабыз. Буну көрүп эле калдыңыздар, ошол настройкага киресиздер. Бул жерде 5-нчи болуп калат. Же перевод кылып окусаңыздар адрес доставки деп турат. Башка сайттаркы деле бул жерде Taobao'га кирейин. Бул жерден да профилге киребиз Taobao'дан. Профилди басканда ылдый листайт этесиздер. Кээ бир сайттардыкы ушул жерде турушу мүмкүн, бул жерде адрестин сүрөтү турат. Эгерде ушул жерде болсо, ушул жерден эле кирип таап аласыздар. Бул жерде дагы башка карго толтурулган жана ошол личный код турат бул жерде. Эгерде ушул бетте жок болуп калса гана ушул настройканы басып, дагы перевод менен иштеп, адрес доставки дегенди тауып, ошол жагына кирип аласыздар. Главный бетте эгер адрестин иконкасы жок болсо, скриншот менен перевод кыласыздар же лупа переводчик менен. Бул Taobao'нуку биринчиде экен. Биринчиде турат Taobao'нуку, ошол жерден адрести таап аласыздар. Эми трек кодду кайдан көрөбүз? Назад чыгып, баарыңыздар эле билгендей, бул биринчиде акча төлөнбөй калса ушул жерге түшөт товарларыңыздар. Экинчиде акча төлөнсө, оплата кеткенде, бирок доставка кылына элек товар. Сиздер качан карап баштайсыздар? Качан гана ушул КамАЗга түшкөндө доставка кылынып жаткан болот. Ушул кезде эгерде сиздердин товарыңыздар ушул жерде турса, ичине киресиздер. Бул жерде турганда кирсеңиздер болот. Эгерде бул шкаланын баарынан жок болуп кетип, товарыңыздар дагы эле келе элек болсо, же ушул жердеги шкаланын баарынан жок болуп кеткенден кийин сиздер эч кандай трек код албаган кезде товар келип карго трек код сурап жаткан болсо, жана айтып кеткендей эле, эгер личный код сураса, жанагы эле настройкага кирип же бул жерде иконка менен кирип адресиңиздеги личный кодду берип коесуздар. Спорный болуп калып же обязательно трек код бергиле деген случайда гана, жана бул жерде жок болуп кеткенде гана
ушул жерге кирип издейсиздер. Эгерде КамАЗда болсо КамАЗдын эле ичине киресиздер. Бул жерде болсо Одустун ичине эле киресиздер. Бардыгын өчүп калганда могул жерде турат го. Ү дегендин үстүндө ушуну басасыздар. Бул жерде бөлүк болуп турат. Өйдө жагынан перевод кылып алсаңыздар болот. Бул жерде заказ кылган товарларыңыз дагы, возврат кылган товарларыңыздар дагы бардыгы ушул жерде сакталган. Могулардын бардыгын перевод кылып көрүп аласыздар. Бул жерде бардык возврат кылгандагы, заказ кылганда товарларыңыздар турат. Могул жерлерин перевод кылсаңыздар, эгерде меники могул 3 товар возврат болгон. Бул жерде перевод кылсаңыздар, эгерде бул заказ кылынбаган, возврат кылынган товар болсо, возврат жөнүндө деталь деп турат, же кайра сатып алыш керек деп турат, же бул жерде өчүрүп салса болот деп турат. Бунун башыңыздар айланбай өчүрүп салсаңыздар болот да, бул эмне товар деп турса. Сиздер ушул бетке киргенде ушул жерлерин перевод кыласыздар. Заказ кылынган товарларыңыздан гана логистика деген сөз чыгат ушул 3 бөлүктөн. Эгерде эмне товар заказ кылганыңыздарды унутуп калсаңыздар деле, мына ушул жердеги 2 шкала же 3 болот ушундай. Ошону перевод кылып көрөсүздөр. Ушул үчөөнүн бирөөсүндө бул алмаш турат. Кээде бул жер болуп калышы мүмкүн, кээде бул жер болуп калышы мүмкүн, же кээде бул жер болуп калышы мүмкүн. Посмотрите логистику же логистика. Деги ушул логистика деген сөз турат да. Ошол логистика дегенге киресиздер. Бул жерде азыр бул 3-үнчү болуп турат. Заказ кылган товарыңыздарга кирет. Трек код деген мына ушул жерде турат. Могул жерде эле эң биринчиде турган сиздердин трек кодуңуздар. Могул жерин басканда копировать болот. Бул совсем өчүп калганга чейин карап отура бербестен, КамАЗда турганда деле ушинтип посмотрите логистику деген бассаңыздар, ушундай бет чыгат. Жана ушул жерин скриншот кылып же копировать кылып заметкеге сактап алсаңыздар болот да. Мисалы муну копировать кылдык дейли. Заметкеге алып барабыз азыр. Заметкеге алып барып, ар бирин скриншот кылгандан ээринсеңиздер, вставить кылып туруп, жанына очки деп жазып койсоңуз болот, чёрные. Эгер 1 штук унутуп кала турган болсоңуздар, дагы башка товарларыңыздарды ушундай кылып, дальше бул жактарын баарын жазып, анан сохранить кылып койсоңуздар болот. Карго сураганда ушул жака кирип эле копировать кылып жөнөтүп коесуздар. Эгерде сурабаса эч нерсе деле тийбейсиздер. Кийинки товар деле ушундай. Бул деле заказ кылынган товар. Мынакей посмотрите логистику дегенге киребиз. Ушул жерде чыккан трек кодду копировать кылып алабыз же скриншот кылып дагы жанагынтип вставить кылып пижама деп жазып алсаңыздар болот. Аябай көп товар заказ кылып билбей кала тургандай болсо. Ушундай эле. Ал эми заказ кылынбаган товарларда андай логистика деген жок. Бул жактын баары башаламан экен, мен бул товарларды заказ кылган эмесмин же бул товарларды жөн эле көргөм десеңиздер, антип эч качан адашпайсыздар. Ушул жерлерин перевод кылсаңыздар, заказ кылынган товарларда гана логистика деген сөз чыгат. Бул КамАЗда болгон учурда деле ошол логистика дегенди басып трек код ала аласыздар. Ошол трек кодуңуздарды берсеңиздер, анан карго сиздерге товарыңыздарды таап берет. Трек код суробаган учурда жанагы личный код менен эле аласыздар.